Ассаламу алейкум, қыздар, қандайсыздар? Кутмандуу таң бардыңыздарга. Кире бериңиздер. Кече аябай сонун күн болду. Буга чейин айтканмын, бир гана Алладан гана сурап, Аллага гана тапшырыңыздар деп. 2-3 күндөн бери ушундай баягы интернеттен китептер бар го, китеп сата турган приложениялар. Ошол приложенияларга кирип алып, мен Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан биздин пайгамбарыбыздын китебин ушунчалык алгым келип, бааларын карап, корзинага салып, аябай сонун китептер бар болчу, корзинага салып атканмын да. Кечээ мен дал ушул китепти белек алып атам. Ушундай сүйүндүм. Элиза деген эжеден, мен өзүмдүн мектеп курсунда окуган айымдан ушул белекти алдым да. Дагы да болсо ушунчалык бат, мындай максатым же болбосо каалоом, ичимдеги каалоом бат орундалып кеткенине ушунчалык таң калдым. Биз адамдар мындай кыйналып берет экенбиз да. Карасаңыздар, биз бирөөдөн көтүп, же болбосо бирөөдөн сурап, мага бирөө алып берет деп, ошол учурда менде баягы эме болду да, жолдошум подарить этсе, же жолдошум алып берип койсо, эбиттен себеп кылып мага ушинтип бирөө подарить этип койсо деп, анан кайра кой, Аллахыма гана таянам, Аллахым гана берет мага деп, ушуларды карай бердим да, китептерди карап, бааларын карап, интернеттен бунун электронный вариантын издеп ушинткенмин. И вдруг эле кечээ бир встречадан мага Элиза эже мага ушинтип белекке кылып берип койду. Ошончолук сүйүндүм. Эми буну окуп, өзүмө илим алып, дагы да болсо, бул жактагы китептеги канчалаган информациялар бар бул жакта. Мен ушул жактагы китепти дагы жөн эле ушул жакта информацияны алып, мен башкаларга берейин дебестен, ушул жактагы информацияларды алып, мен өзүмө сиңирейин, өзүм колдоноюн. Ушул жактагы илимдерди алып, мен өзүм амал кылайын деп, жакшы ниет коюп, буюрса буну да окууну баштадым. Кандай сонун, Анан бүгүнкү тема, кыздар, мага кечээ бир айым аябай моундай СМС жазган экен. Менде ушундай бирөөгө болгон аябай таарынычым көбөйчү депчи. Абысыныма ушунчалык таарынып жүрөмүн. Дагы бирөө жазган экен, эжеме аябай таарынып жүрөмүн. Ушул кантип кетирсем болот, кантип ушул нерсени жок кылсам болот деген экен да. Мен буга чейинки биринчи эфирде самооценка, өзүбүзгө болгон сүйүү, өзүбүзгө болгон ишеним деген темада ал жактан да мен козгой кеткенмин ушул теманы. Бул жерден да азыр ушул боюнча айта кетейин. Мен болгону сизге, эгерде ушул менен дальше жүрө бере турган болсоңуз, сиз ден соолугуңузга же болбосо өзүңүзгө кандай зыян алып келесиз, мен ошол тараптарды айтып коеюн. Ушул нерсени укканда балким сиздерде ал нерсе жоголоттур, жоголуп турган бир-эки техниканы беремин. Андан кийин сөзсүз түрдө сизде ал нерсе жок болуш керек. Эми караңыздар, могу мисалы үчүн, могу сиз деп коеюн. Сиз. Эми сизде могу таарынычтар бар, балким ушул абысыңызга, тайжеңизге, же эмне ата энеңизге кимди жек көрүп, кимди таарынып, мага монтип койгон, өткөндө мага монтип кыйкырып койгон, өткөндө мага монтип койгон деп жүрө турган болсоңуз, аны кечирбей, же болбосо ар кимге претензия коюп, ар кимди жактырбай, жек көрүп жүрө турган болсоңуз, ар кимге таарынып, бул сиз. Бул ошол сиздин жек көрүнүчтөрүңүз, ошо жаман сапаттарыңыз, ушинтип көтөрүп жүргөнгө барабар болуп калат. Эми караңыз. Ал эми бул жакта адам, бул таптаза адам. Эч кимди жек көрбөйт, эч кимге таарынбайт, эч кандай эч кимге претензия да койбойт, жана эч кимден эч нерсе күтпөйт дагы. Караңыз. Эми астыга максат коюп жатат экөө тең. Кайсынысы эртерээк жетет дейсиз? Мога үстүндө тонна обидалар бар, тонна таарынычтар бар, тонна жек көрүүлөр бар, ар кимге болгон претензиялар бар. Адам жетеби же могул жактагы сонун, өзүн жеңил сезген, эч кандай үстүндө оор нерсеси жок адам жетеби? Конечно, могул эч нерсеси жок адам батыраак целге жетет, максатка батыраак жетет, кандай максат койбосун. Бул болсо монтип оор болуп атса, үстүндө тонна жүк турса, кантип жетет? Мен эле кылып атам, мен эле жасап атам, тиги мындай, жолдошум иштебейт, ата энем мындай, тигиндей деп ар кимге таарынып эле, ар кимге претензия кылып эле, могу жертва абалында жүргөн адам эч качан максатына эртерээк жетпейт, анткени ал ушунчалык үстүнө оор жүктү коюп алган. Эми сиз караңыз, сиз деле ошентип таарынып атасыз, сиз деле жек көрүп атасыз. Ошентип отуруп сиз өзүңүзгө кандай пайда көрүп атасыз? Жазыңызчы. Ушул ситуациядан сиз ушул нерсени өзүңүздүн үстүңүздөн көтөрүү менен сиз өзүңүзгө кандай пайда алып келип атасыз? Сизде кандай пайда ушул, кандай выгода бар? Бул жерде сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир выгода бар да. Карап көрүңүз, эстеп көрүңүз.
сизге кандай выгодасы бар, эми сизге кандай зыяны тийип атат ушул нерсени ойлогондо. Сиз ойлогон сайын жүрөгүңүз ооруп кетип атат. Бул жерде баягы жүрөк бул таптаза жүрөк бирок сиз ушул нерселерди ойлонуу менен баланча деп түкүнчө мени болсо баланча минтип койгон, мен андан өчүмдү алам, мен андан все равно өчүмдү алам деп все равно монтип тиге тарынып буга тарынып жүргөн учурда баягы жүрөктүн үстүндө монтип кат болуп улам таштар монтип катып калат да. Мен билесиздерби, биринчи эфирде жүрөктүн тынчтыгы дегенде эфирде айткам кандай жүрөк ташбоор жүрөк болот, кандай жүрөк муздак жүрөк болот, кандай жүрөк өрттөнгөн жүрөк болот, ичи күйгөн жүрөк болот. Дал ошол ситуацияларды кайрадан ошол эфирди көрүп чыксаңыздар дагы да түшүнөсүздөр. Эгерде кимдеги бул биринчи эфирди көрүп, буну кийинчерээк биринчи көрүп жаткан болсоңуздар, бул эфирди калган эфирлерди кайрадан кайталап көрүп чыгыңыздар. Ушинтип баягы үстүнө чогулары тиге тарнасыз, буга тарнасыз, ата энеңизге тарнасыз. Ата энем мага мынтпей койду эле, ата энем мага жакшы жашоо бербей койду эле, ата энем мага мынтпей койду, ата энем мага бир нерсе алып бербей койду, эжем мага мондай жакшынакай мамиле кылбай койду, эжем мага дагы бир нерсе иши подружкам тиңитпей койду, жолдошум мага мынтпей койду, жолдошум сонун кылып отношение кылыш керек эле, жолдошум мага романтик болуш керек эле, жолдошум мага гүл алып бербей койду. Ушул нерсенин бардыгы чогулуп келип сиздин жүрөгүңүз монтип каптап калат үстүнө. Эми биз ушул жүрөктү тазартышыбыз керек болот. Сиз ушинтип чогулуп таштай болуп катып калганын жакшы каалайсызбы? Же жакшынакай болуп баардык нерселерин жок кылып, жеңил, таптаза болуп тазарып калган жүрөктү каалайсыздарбы? Көбүн эсе ушинтип баягы могул жака топтолуп калган, катып калган жүрөктө психоматика деп коет, психический оорулар пайда болуп баштайт кадимкидей. Нервный оорулар пайда болуп баштайт. Сиз билбейсиз, балким байкабайдырсыздар. Кээде башыңыздар ооруп калган учурда байкаңыздарчы, ушул нерсенин айынан болот. Көп айкыз оорулар дал ушул нерседен пайда болот. Ашказандын оорусу, гастрит болуп калышы, язва болуп калышы, жана дагы баш оорулар, тамак оорулар, жөтөлүп тамак оорулар, ушундай бир оорулар дал ушул жүрөккө ар кимге болгон нерселерди тарынып тиге претензияларды коюп жертва болгон учурда ушундай ооруларга пайда болосуздар. Нерв ооруларына пайда болосуздар. Туруп эле кыйкырынып, нервная болуп, же болбосо туруп эле калчылдап калып калат го кээрлер, жүрөктөн камап, дал ушунун негизинде болуп жатат. Кимдир бирөөгө переживать деп аябай эме болуп калганда дагы ушул нерв жактан ооруларга көбүрөөк кабыл болуп каласыздар. Эми бизде көп нерсенин эле оорулар, көп нерселер биз өзүбүздөн, бирок биз өзүбүздөн деп билбейбиз дагы, сырттан издей беребиз. Неге мынтип калдым? Неге мен тамагым ооруп калды? Же болбосо жана мен кечээ мынтип койдум эле, неге менде мондай оору пайда болду? Мен кечээ тиңиткем деп жок. Бардык нерсе өзүбүз жаратабыз. Өзүбүздү өзүбүз эле жек көрүп эле, өзүбүздү эле ичибизден жемелей беребиз да. Даже самооценка боюнча мен сабак өтүп бергенмин, билесиздер. Ошол жактан айтканмын, көбүнчө биз өзүбүздү жемелейбиз. Эгерде сиз бир нерсе өзүңүзгө жакшынакай бир көйнөк алып калсаңыз да жемелей бересиз да. Неге алдым? Анда көрүп балам алсам болмок, анда көрүп мынтсем болмок. Же болбосо мындай жакшынакай бир тамак жеп койсок деле, мен могу тамак жеп койдум, андан көрүп балама берсем болмок эле, мен тигини жеп койдум, тигини алып койдум, андан көрүп балама берсем болмок эле деп вечно биз өзүбүздү жемелей беребиз. Өзүбүз мындай кандай десем, өзүбүзгө болгон претензияны көбүрөөк коебуз да. Неге мен мынтип койдум, мен ошону кылбай койгонум да, мен ошол нерсени албай койгонум да деп өзүбүзгө даже мындай кичинекей арзан нерсени дагы мындай ыра көрбөйбүз да. Андан да арзан болуп ылдый вообще төмөн түшүп кеткенбиз. Эми караңыз, сиз төмөн түшкөн сайын айлана тегеректеги адамдардын бардыгы сизди да ошондой төмөн көрүп калат. Сиздин бааңыз кандай болсо, ошондой баада көрөт. Баа боюнча дагы кандай ар ким кандай баалайт, баалаган боюнча да мен Инстаграмга дагы өзүмө дагы бул жака дагы видеолорго айтып бергенмин. Ким кандай бааласа өзүн, адамдар дагы тегеректеги адамдар дагы сизди ошондой баалайт. Нормаңыз кандай болсо, ошо нормаңызга жараша отношение кылышат. Ошондуктан бул жерде Аллахтын бердиби сизге? Мүмкүнчүлүк берип атабы, сулуулук берип атабы, акыл эс берип атабы? Болушунча кабыл аласыз өзүңүздү, кандай болсоңуз дагы. Сиз өзүңүздү кандай кабыл алган болсоңуз, сиз ошондой Аллахтан кабыл ала аласыздар. Эми караңыздар. Бардыгы биз ойлогондой болот. Бардыгы биздин ойлогонубуздай болот. Биз кандай ойлоп койдук, ошол моментально Аллахтан бере берет. Баягы мынтип коет го, бардык нерсе оюбузга жараша, ниетибизге жараша болот деп коет. Биз кандай ниетте азыр жумуш алып бараткан болсок, же кандай ниетте эртең менен тура турган болсок, дал ошондой ниетиңизде сиздин вес ошол бир күндүк жашооңуз ошол ниетиңизге жараша болот да. Эртең менен туруп настроенияңыз жок, мындай баягы кейип, кепчип, кыйкырынып, ызырынып, балдарыңызды урушуп тура турган болсоңуз,
весь день ошол күнү кечке ошондой ситуацияларды Аллах Таала берип кое берет сизге. Өзүңүзгө ошол ситуацияларды өзүңүз чакырып аласыз да. Ошо бир күндүк настроенияңызды өзүңүз эле бузасыз. Ошол күнү сиз бир минуста турдуңузбу, настроенияңыз жок турдуңузбу, кыйкырынып, урушуп, эми караңыз, сиз бир күн кечке минуста жүрдүңүз. Эми ошол күнүңүздүн кечке минуска айлана берет. Сиз эртең менен кыйкырып жүрдүңүз, жолуңуз болбой калды. И вдруг эле эшикке чыктыңыз. Эшикке чыкканда кулап кетесиз, же да бир нерсе болсо, же машинаңызга баягы таксиге жетишпей каласыз, же маршруткага жетишпей каласыз, жумушуңуздан кечигесиз, жумушуңузга барып ал жерден да ошондой ситуация болот, минусовой. Бирөө менен урушуп кетесиз, түтүшүп кетесиз, же да бир банкрот болуп каласыз, же акчаңызды узатасыз. Ушундай сыяктуу минус болуп кете берет ошол күнүңүздө. Либо сизде экинчи варианттар. Эртең менен жашынакай болуп турасыз, күлүп жайнап, Аллага ыраазычылык билдирип, Аллахым, ыраазымын ушул күндү көрсөткөнүңө, ойготконуңа ыраазымын. Ар бир нерсеге бергениңе ыраазымын. Ар бир прям почувствуйте, прям денеңизди толук кандуу көзүңүздү жумуп, ушул денемди, клеткаларымды, көзүмдү, кашымды, чачымды, бүт акыл эсимди, тилимди, дем алып аткан денемди, колдорумду, буттарымды, прям баардык организмди чувствовать этип, ушунун баардыгын берген Аллахым, сага ыраазымын деп эртең менен ыраазычылык айтып турасыз. Даже если бир сиздин маанайыңызды буза турган учур болсо дагы, өзүңүздү кырманып, эч качан ал нерсеге маани бербейсиз, өзүңүзгө кабыл албайсыз. Даже ошондой ситуация келсе да кабыл албайсыз. Мейли болуптур деп мындай спокойно болуңуз. Бардык нерсени туура кабыл алыңыз. Тескери жактан эмес, плюс жагынан кабыл алып, өзүңүзгө жакшы позитивный маанай тартуулайсыз. И ошол күнүңүздү кечке плюска айлантасыз. Көрдүңүздөрбү, адамдарда эки выбор бар. Бизде ар дайым тандоо бар. Либо минуска айлантуу, либо плюска айлантуу. Либо жакшы жашоодо жашоо, либо өзүбүздү күнөөлөп эле, вечно минуста болуп эле, ар кимди таарынтып эле, же болбосо ар кимди жек көрүп эле, күнөөгө батып жашоо. Көрдүңүздөрбү, бизде тандоо укугун берип койгон Аллах Таала. Баягы айтып өттүм беле, либо сен тозокко киресиң, либо сен бейишке киресиң. Бул тандоо сеники деп койгон да Аллах Таала. Либо жакшы иштерди жасап, сен өзүңдүн садакаларыңды кылып, зекеттериңди берип, адамдарга пайдалуу болуп, жана дагы өзүңдүн милдеттериңди аткарып отуруп, сен могул жака киресиң. Либо сен монтип ар кимди жамандап, же болбосо ар кимге жамандыгыңды кылып отуруп, күнөө иштерди жасап отуруп, бул жака киресиң. Тандоо сенде деп койгон да, болду. Тандоо бизде. Биз кандай кылабыз, кандай кабыл алабыз, жана кандай иш аракеттер жасайбыз, ошого жараша болуп кете берет. Эми караңыздар. Биз болгону баягы сизде азыркы учурда мындай оор, жана айтып кетпедиңизби, тиге тагын атам, буга тагын атам, эч мындай кечире албай атам деп атпайсызбы? Ошол учурда болгону сиз адан кечирим сураштын кереги жок. Барбы, кечирип койчу деп. Эми, конечно, Рамазан келатат. Рамазан айында ар биринен кечирим сурап койгонуңуз сизди эч кандай ал адамдын астына пас көрсөтүп койбойт. Эч качан. Сиз бир гана Аллах Тааланын астына баргандагы жооп берүүнү ойлонуңуз. Аллах Тааланын астына барганда сиз бул боюнча да жооп беребиз биз. Адам акысын адамдын өзүнө эле коет. Ушул нерсеге корккон болсоңуз, реально могу Рамазан айында кечирим сурап, эме кылып койсоңуз болот. Өзүңүздүн үстүңүздөн оор жүктү алып койсоңуз болот. Же болбосо, отуруп ар бир дуаңыздан Аллахыман сураңыз. Аллахым, менин жүрөгүмө жеңилдик бере көрчү. Аллахым, менин жүрөгүмдү өзүң тазарта көрчү. Бир гана өзүңсүң. Кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, ырайымдуулардын ырайымдуусу өзүңсүң го. Өзүң кечире көрчү. Сен ушинтип адамдардын канчалаган күнөөлөрүн кечирип коюп атсаң, мен биякта эмне болуп калыптырмын? Мендеги могу кыжалатчылыкты, мендеги могул жактагы нерселердин баардыгын өзүң жеңилдетип алып, ушул нерсенин баарын жок кыла көрчү деп Аллах Таалага кайрыласыздар. Анан бир сонун дуа бар. Аллахума иннака яфун тахил яфафайфу яни деген. Бул ушу кечирим сурайбыз да. Алла, чындап сен кечиримдүүсүң. Прям мени ушунчалык жакшы көрөсүң. Мен ар дайым кандай күнөө кылбайын, сен кечирип жүрөсүң. Мени кечире көрчү. Мен ар бир билип билбей кылган күнөөлөрүмдү дагы, эмне кылган болсом дагы мени кечире көр деп кечирим сурайбыз. Бул дуаны мен бүгүн дагы группага жөнөтүп коемун. Буну кайталап жүрсөңүздөр өзүнчө мындай ичиңиздеги эгерде кыжалатчылык кетпей жаткан болсо, дал ушул нерсени айынан кыжалатчылыктар кетет, сизде спокойствие келет. Мындай жан дүйнөңүздө мындай тынчтык келет да сизге. Ушул нерсени кайталап жүрүңүздөр. Эми караңыздар, адамдар бул дүйнөдө эмнени алса ошол нерсени берет дебедим беле. Адамда эмне болсо ошол нерсе менен гана бөлүшөт деп. Бирок сизде мен жамандык кылдым, мен ушул жамандык менен бөлүшүм керек. Бирөө мени таарынтты, мен да бирөөнү таарынтышым керек. Мага бирөө минтип койду, мен да башка бирөөнү минтип коюшум керек эмес.
көпчүлүк ушуну туура эмес түшүнөт да. Мен баары бир ошо эмне болсо ошо менен бөлүшөм да деп. Жок, ал выбор сизде. Жана айтып өткөндөй эле тандоо сизде. Карасаңыздар, мына могу өсүп жаткан жашынакай болгон чөптү, мына чөптү. Бул чөп деп коеюн, жапжашыл сонун болуп өсүп аткан чөп. Могу жылан чөптү жеп, уусун чачат, ууга айландырат. Ал эми ушул эле чөптү уй, кой деп коелу мейли, же бээ жеп, могу чөптөрдү жеп, сүткө айландырат. Көрдүңүздөрбү? Бир эле нерсени эки бөлөк жаныбар жеп атат дагы, бул ууга айланып коюп атат, бул сүткө айланып коюп атат. Бул пайда берип атат, бул болсо зыян берип атат. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу эле бул жерден сиз наоборот бирөөдөн сиз өзүңүз сокко жеген болсоңуз, кандайдыр бир жашоодон кандайдыр бир сыноолорго сыналган болсоңуз, жакындарыңызды жоготкон болсоңуз, кандайдыр бир банкротторго учураган болсоңуз, же кандайдыр бир оор сыноолорго келип башыңыздан кыйынчылыктарды өткөргөндүрсүз. Бирок сиз ойлобоңуз, Аллах Таала мага ошондой сыноону берди, кыйынчылыкты, мен дагы башкаларды кыйнап, башкаларга кыйынчылык беришим керек деп ойлобоңуз. Тандоо сизден. Либо сиз ошол кыйынчылыктан опыт аласыз. Аллах Таалам ушул нерсени бергениңе да рахмат. Мындан да жаман нерсени берип койгонго эмне болмок эле? Аллах Таалам ушул нерсени бергениңе рахмат. Мен бул жерде мондай сабак алдым. Мен өзүмө мондай опыт ала алдым. Кийин мен бул нерсени кылбаймын, же болбосо ушул нерсени мондай кылам деп өзүңүзгө сабак алыңыз дагы. Бул нерсени наоборот башка адамдарга жол көрсөтүүчү кылыңыз. Мисалы үчүн биз эмне кылып атабыз? Мен мисалы үчүн башында өзүмдүн бизнесимде аябай көптөгөн опыттарды алдым. Аябай көптөгөн тоскоолдуктар болду, падениялар болду, ылдый түштүм, бирок өйдөн чыктым. Кээ бир жерлерден тоскоолдуктар болду, кыйынчылыктар болду. Бирок мен башкалар да кыйналсын деген жокмун. Мен мондай опыттарды өттүм. Силер ушундай нерселерди кылбагыла деп мен бөлүшүп атам наоборот. Эгерде мен бөлүшпөй койсом, мен кызганмакмын, кызганчак болмокмун. Мен ушул жерден өттүм. Ушул нерсени мен башкалардан айтпай эле коеюн. Башкалар дагы бул нерседен өтсүн деп кызганып, мен өзүмдөгү болгон баягы пайдалуу маалыматтарды, өзүмдүн башыман өткөн нерселерди бөлүшпөй койсом, мен башка адамдарга зыян келтирген болуп калмакмын. Мен өзүмдөн болгон нерсени бөлүшүп атам. Башка адамдар ошол кыйынчылыктан мен аттап өткөндөй аттап өтүп кетип атышат да. Кыйналбастан, мындай болгон, мен бул жерде мындай кылышым керек, тиде эле ушундай кылбадыбы деген сыяктуу болуп. Эми караңыздар, бул жерден деле мен илим алып туруп, башкаларга бөлүшпөй койсом, мен кызганган болуп калмакмын. Мен кызганып, мен эле билейин, мен эле ушул нерселерди колдоно берейин, Аллах Таала мени эле кечире берсин. Мен ушул дуаларды, ушул ниеттеримди, ушул мен билген нерсени мен өзүм эле колдоно берейин деп турган болсом, мен кызганып, баардык нерсени мен өзүм эле кылайын, өзүм эле бейишке кирип калайын, Аллах Таала мени эле кечирсин деп баягы мен бир окуяны айтып бербедимби беле? Дал ошол адамдай болуп калмакмын. Ал эми мен бул жакта мен билген нерсени башкалар да билсин. Балким башкалардын мага окшоп билим алганга убактысы болбой жаткандыр. Мага окшоп китеп окуганга баягы убактысы болбой жаткандыр. Балким мен сөздөрүм менен жалпак тилде түшүндүрүп бергени менен алар түшүнүп, өзүнө дагы көбүрөөк пайда алаттыр деген сыяктуу болуп, мен бул жакта сиздер менен бөлүшүп жатамын, көрдүңүздөрбү? Адамдарда эмне болсо, ошол нерсе менен бөлүшөт экен. Ал эми кимде эмне жок болсо, ал эмнеси менен бөлүшсүн, Ошондуктан ар кимибиз өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө мээрим толгузалы, мээримге ичибизди, жүрөгүбүздү толтуралы да, мээримге, жакшы нерсеге, жакшылыктарга, башка бирөөнү тартынтпаганга, жакшы сөздөргө, жакшы нерселерге толтура турган болсок, башка адамдарга да ошол жакшы нерсебиз менен бөлүшө алат экенбиз да. Эми караңыздар, кийинкисинде адамдар канчалык деңгээлде мени аясын, мен байкушмун да аясын деп эле жертвалоого түшүрө турган болсок, мен мисалга башка адамдар дагы мындай аяй берет. А сизге ошол нерсе жагабы? Мисалы үчүн бирөө мени жолукканда байкасаңыз, кээ бирөө мен башым ооруп атат, мен ооруп атам десе, ооруп атасыңбы, дариштиңби, көрүндүңбү деген сөздү кабыл атасызбы, Кээ бирлер ушунчалык каалайт да ошол нерсени. Байкуш боло берет бирөөнүн көзүнчө, мен акчам жок да, сен кошуп кое бересиңби, мен мындай болуп атам да, мен жумушум жок, жумушум азыр кыйналып атам, жумушум жок, акчам жок, карыздарым толуп кетти деп эле монтип жертвалоого түшө берет да. Сиз канчалык өзүңүздү аяган сайын жашоодо сизди аяй берет жана башка адамдар дагы сизди аяй берет. Байкуш-ай, дей берет. А сиз наоборот шүгүрчүлүк абалга келиңиз. Аллахым шүгүр, ушул нерсени берип атканга да шүгүр деп туруп шүгүрчүлүктү көбөйткөн сайын сиз өзүңүзгө болгон баа да көбөйөт кадимкидей. Сиз ушул нерседе мындай даже ооруп жатсаңыз дагы жашынакай чекчейген маанайда жүрөсүздөр. Байкуш болуп бир кичинекей проблема дагы кээ бир адам байкуш болуп калат да. Бир кичинекей проблема башына түшсө эле байкуш болуп, эмнеге мага ушундай
кыйынчылыкты берди. Неге мага ушундай сыноonu берди, башка бирөө бербейт беле же тиги бербейт деле деп, ал эми сиз ошол кыйынчылыкты берсе, кайра наоборот жакшы. Ушул нерседен мен сабак алып атам. Ушул нерсенин келгени жакшы болду, чтобы ушул нерсе кийин келгенде мен буну балким башкачараак кабыл алмакмын деп. Мисалы үчүн бизде бир ситуация болгон, айтмакчы биз жаңы онлайн бизнести баштаганда бизде счетубузда акча бар болчу. Электронный кошелегибизде. И бир мошенник акча салдым, чек салдым, карап коесуңарбы, силерге код барды, кодду берип койсуңарбы десе, биздин менеджер кодду берип коет да. И ошол учурда ал кодду жазып кирип, өзү биздин кошелегибизге кирип, биздеги акчанын баардыгын снимать этип алып койгон. Бирок ошол ситуацияда биз эч кандай чувство ачышкан жок, эч кандай эчтеке болгон жокпуз. Биз болгону биз кандайдыр бирдекени алып, же болбосо кандайдыр бир убактарда акчабыз болуп, бирок зекетин бербей койгондурбуз, садакасын чыгарбай койгондурбуз. Ошон үчүн Аллах таалам ушундай эме кылып койду, баланска коюп койду деп ойлодук дагы. И кайра ыраазы болдук ошол нерсеге. Ошол ситуацияга ыраазымын Аллахым дедим да. Аллахым, ошол чөнтөгүмдө ошол 30 000, 40 000 болгон учурларда, 20 000, 10 000 болгон учурларда ушул чөнтөгүмөн ушул акчаны алып койгонуна ыраазымын. Эгерде кийинчерээк опыт алып, кийинчерээк миллиондогон акчам болгондо, ошол ситуация болуп, ошол миллиондогон акчамды алып койгондо эмне болот эле? Дал азыр ушул кичинекей сумма болуп жаткан учурда алып койгонуна ыраазымын. Дал ушул нерсени алып койгон үчүн мен опыт алдым. Кийин андай нерсе болбойт деп. Действительно башында ошондой сонун опыт алдык. Зато кийин миллиондогон акчалар өзү эле келди да. Миллиондогон акчаларда биз кийин ушундай мошенниктер пайда болду. Бирок ал учурда биз уже коркпой да калдык. Ал нерселерге даже эч нерсе, даже пароль да бербей калдык, эч кандай картабызды да жөнөтпөй калдык да. И зато биз көрдүңүздөрбү, башында Аллах таала бизге опыт катары жөнөтүп койду. Дагы ошол сыяктуу биздин жашообузда дагы сиздерге кандай кыйынчылык билбесин, кандай сыноо билбесин, сизге опыт катары жөнөтүп атат. Сиз ошону кабыл алыңыз. Балким сиз келечекте андан мындай эме болоптур, бирок ошол нерсеге сиз уже бышып каласыз. Кийин алданбай турган акылга келип каласыз. Кийин дагы бир нерсе болот. Эң негизгиси сизге келген кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарга, сыноолорго сиз сынбастан туура кабыл алыңыз. Опыт катары, сабак катары кабыл алыңыз. Аллах таалам сизге сабак катары берип атат. Сиз ал нерседен өтүшүңүз керек. Эми караңыздар. Биз көбүнесе мен сизерге азыр ниетти айтып кеттим, анан эң күчтүү бир техниканы айта кетейин. Сиз көбүнесе, мисалы үчүн, тиге тартынып койгон учурда, же болбосо апаңызга тартынып койгон учурда, же жолдошуңузга тартынып атканда список кылып жазыңызчы. Эмне үчүн тартынып атасыз? Биз буга чейин айтканбыз, биз көбүнесе жакын адамдардан идеальный болушун көтөрөт экенбиз да. Менин жолдошум идеальный жумушта иштесе, айлыгы аябай көп болсо, мага ар дайым подаркаларды берип турса, романтичный болсо, мага кыйкырбаса, мага моундай отношение кылса деп полностью ошондой кылып элестетип алат экенбиз дагы. Эгерде ушул списоктун галочка коюп келатабыз, и ошондой болуп атат, и вдруг эле могул жерде 2-3 список окшошпой калса эле болду. Жек көрүп, таарынып, неге андай эмес? Неге мындай эмес? Неге башкалардын күйөөлөрү тигиндей дагы меники андай эмес? Деп минус жагын издеп таарына берет экенбиз да. Неге башкаларга салыштырасыз? Ал башкалардай эмес, Аллах таалам ар бирибизди өзгөчө кылып жаратып койгон, ар кимибиз ар кандайбыз. Миллиардтаган адамдар бар, бирок бирибиз дагы бири-бирибизге окшошпойбуз. Оозубуз, мурдубуз, көзүбүз, кашыбыз, колдорубуз, клеткаларыбыз, пальчиктерибизге чейин эч кимибиз бири-бирибизге окшошпойбуз. Дал ошол сыяктуу эле сиздин да жолдошуңуз башкалардын жолдошуна окшошпош керек. Ал өзүнчө индивидуалдуу. Сиз ойлогондой болбош керек. Бирок сиз ошондой кабыл алыңыз. Кандай болсо ошондой кабыл алыңыз. Ошол сыяктуу эле ата-эне. Сиздин ата-энеңиз эмне үчүн сиз ата-энеңизге тартынып атасыз? Жазыңыз, эмне үчүн? Балким сизге бир сиз каалаган нерсени алып бербей койгондур, сиз күткөндөй жооп бербей койгондур, сиз күткөндөй мамиле кылбай койгондур. Ата-энем ошол учурда сиз могул жерде ата-энени идеальный кылып список түзүп туруп күтүп алгансыз да. Мен ата-энем мындай болуш керек, тигин ата-энеңиздер ушундай го. Мен ата-энем мага үй алып бериш керек, мага бизнес куруп бериш керек. Башкалар деле берип атпайбы? Эмнеге менин ата-энем антпейт? Неге мага мындай кылбайт, тигиндей кылбайт деп сиз ушул ата-энелерге претензия кое алгансыз. Анан бала чакага тарынган учурда дагы сиз бала чакаңызды дагы өзүңүздүн тугузай көтөрүп баккан бала чакаңызды да идеальный кылып бир нерсе күтүп аласыз да. Менин балдарым мындай болсо, тигиндей болсо, анан тигин баланчанын баласы мындай го. Неге меники мындай эмес? Менин балам акылдуу болсо, идеальный болсо, тим эле 5 тил билсе, ыймандуу болсо, прям аябай монтип идеальный кылып күтүп алабыз да. Бирок андай эгер бул жерде бир эле нерсеси туура эмес чыгып турган болсо, сиз таарынасыз. Неге андай болбой жатат деп, Бирок ал адамдар, сиз күткөн адамдар, сиз таарынып жаткан адамдар, сиз күткөндөй болуусунун кереги жок. Сиз кандай болсо ошол адамдар, ошондой кабыл алыңыз. Ошондой минусу менен, плюсу менен кабыл алыңыз.
Аллах таалам сизге бул тагдырыбызга, пешенебизге бизге ошондой кылып жаратып койгон, жазып койгон. Уже биз аны эч кандай өзгөртө албайбыз. Эч кандай биз аны алмаштырып да кое албайбыз. Биз ушул тагдырыбызга могу жерге жазган ата энебизди, тагдырыбызга жазган биздин бала чакабызды, жолдошубузду, мына үй бүлөбүздү, бир туугандарыбызды. Болду, бул нерсени өзгөртө албайбыз. Калган нерселердин баардыгын өзгөртө алабыз. Именно ошол Аллах таалам берген тагдырды, туулган күнүбүздү, өлгөн күнүбүздү, ата энебизди, бир туугандарыбызды, бала чакабызды, жолдошубузду, бул нерсенин баардыгын өзгөртө албайбыз. Уже болду, Аллах таалам могу жерге печать коюп туруп, бизге берип койгон тагдырыбызга жазып. Калган нерсенин баарын өзгөртсөк болот. Жаман характериңиз болсо, аны дагы уже өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, билим алып, өзүңүз менен өзүңүз иштешип отуруп өнүктүрүп алсаңыз болот. Кандайдыр бир нерсеге жетпей жаткан болсоңуз, аракет кылып жетип койсоңуз болот. Бул жерде канчалык аракет кыласыз, ошончолук результат болот. Сиздер мына көбүн эсе адамдар мындай болот да, кыпындай эле аракет кылат, могул жактан чоң результат көтөрөт, мындай чоң результат. Бирок сиз түшүнүңүз, эгерде сиз мондай результатты кааласаңыз, дал ушундай аракет кылышыңыз керек. Сиз мондай аракет кылып атасыз, анда эмне болот? Результат да ушундай болот да. А бирок көпчүлүк адамдар аракетти кичине эле кылат дагы чоң результат күтүп алат да. Эгерде сиз сиз күткөндөй результатка жетпей атсаңыз, значит сиз ушул результатка жеткендей аракет кылбай жатасыз. Ушундай түшүнүңүз. Адам эч качан бирөөнү анализдеп, же болбосо бирөөнү күтүп, бирөөнү эмне үчүн мынтип койду, эмне үчүн тинтип койду деп бирөөнү башка бирөөнү издебестен, ар кимибиз өзүбүздүн ичибизди карап, ичибизден издейли. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн мен алдыга койдум максаттарыма, эмне үчүн максаттарыма жетпей атам? Мондай план түзүп туруп, мен эмнени кылбай атам, эмнени кылып атам деп прям ошол жерден өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Кимдир бирөөгө тартынып жаткан болсоңуз, эмне үчүн мен тартынып жатам? Мага кандай пайдасы бар? Мен бул жерден кандай пайда ала калдым деп пайдаларын жазып чыгыңыз. Кайра зыянын да жазып чыгыңыз. Мен кандай зыян тартып атам? Күндө ошол нерсени ойлонуу менен сиз энергияны ошол жака кетирип атасыз. Канчалаган ойлоруңуздон нерв кетип атат бул жерден, канча убакыт кетип атат, Өзүңүздү жеп эле, өзүңүздү жемелеп эле могул жактан сиз кандай десем, күнөөлөй берет го адам. Кечке өзүнө эле күнөөлөп эле, өзүн кечке жеп ичинен орусча эмне деп койчу эле? Өзүнүз эле претензия коюп эле ушинтип да. Ушул нерседен сиз өзүңүз эле мындай нерв жактан, өзүңүз эле ден соолук жактан минуска кетип атпайсызбы? Эми ушул жактан көрсөтпөй, менин ден соолугум начарлап атат. Нерв оорулары менен ооруп атам, жүрөк оорулары менен ооруп атам. Мага бул нерсе эч кандай пайда алып келген жок деп зыян тарта турган учурларды жазыңыз. Өзүңүздү салыштырыңыз. Сизге постоянно ошентип жүргөн выгодный бекен, же постоянно сизге ошол нерседен арылып, болдордон арылып, эч кимге таарынбай, эч кимди жек көрбөй, жакшы свободно, таза жүрөк менен жүргөн жакшы бекен. Лёгкостью, прям үстүңүздөн жүктү моюп туруп, алып койгон убакта жеңил жүрөсүз, кадимкидей жеңилдеп каласыз. Сизге ошондой жүргөн жакшы экен. Бир жазып, прям барак ручка алып жазып чыгыңыздар. Ошондо кадимкидей өзүңүз жеңилдеп каласыздар. Кайсыл адам дейт, баткакта жатса, башкаларды да ошо баткакка тарта берет экен да. Кээ бир адамдар ушундай болот. Ким өзүнчө ошо баткакта болсо, башканын дагы тиги что-то аябай сонун жашап кетип атат. Тиги аябай бактылуу жашап атат. Тиги аябай бактылуу, карасаң, күлүп, жайнап, вечно жолу ачык, эмне баштабасын, ошол баштаган жумушу тим эле сонун болуп кетет, аябай ийгиликтүү. Жок, андай болбош керек деп ал адамды тартканга аракет кылат. Вечно ага жаловать этип, вечно аны минуска түшүрбөй, сен колуңан келбейт, давай аны көрүп мындай кыл, сен мынтпей, тигинтпей деп атып, ал өзүнүн жашоосундагы минустарды ага айтып, негативдерин ага чачып атып, кээ бир адамдар өзүнүн баткагына тарткысы келет. Бирок сиз ошондо ойлонуңуз. Ушундай адамдар сиздин жаныңызда болгондо, ошондой баткакка сиз түшкүңүз келеби? Ошондой айлана чөйрөгө кошулгуңуз келеби? Ушуга аябай маани бериңиз дагы, айлана чөйрөгүңүздү ар дайым карап жүрүңүз. Сиз кимдир менен кошулуп жатасыз, кимдир менен көрүп жүрсөңүз, дал ошондой болосуз. Дал ошолордун тагдырын кайталап каласыз, дал ошондой болуп, ийгиликсиздер менен жүрсөңүз ийгиликсиз, ийгиликтүү жүрсөңүз ийгиликтүү деген сыяктуу, ыймандуулар менен жүрсөңүз ыймандуу болосуз, ыйманыңыз дагы артат. Ыймансыздар менен жүрсөңүз ыймансыз болосуз. Айланып тегеректен баардык айлана чөйрөгүңүздөн болот. Ошондуктан бир сыйра карап көрүңүз айлана чөйрөгүңүздү дагы. Көп нерсени Аллах Тааладан сураңыз. Болгону бисмиллах деп туруп эле баштап, Аллахым, мен ниеттеримди жакшырта көрчү, жүрөгүмдү тазалап көрчү. Ар кандай тарыныч, жек көрүүлөрдөн, мендеги мондай жаман сапаттардын баардыгынан арылта көрчү. Ушул сыпаттардан мен кыйналып кеттим.
менен ушул сыпаттарды алып салчы деп мына мисалы үчүн баланчаны ушундай ситуациядан мен тартынып калдым эле, ушул тартынганым үчүн кечирчи, өзүң кечире көрчү деп өзүнөн чын дилден дуа кылып сурасаңыз, Аллах Таала берет. Биз пенденин эң чоң куралы, мындайча айтканда эң мындай иштей турган эң чоң техникабыз бул жерде дуа. Жана капырлар айткандай, мен сага сонун техника үйрөтөм, акчаларды келүүчү, тимели тагдырыңды сонун кылып коюучу, сага карыздарыңдан кутултуп коюучу, же болбосо кандай, сен ийгиликтүү болуп кетишиң үчүн, акча потокторуну ачтыруу үчүн, кандайдыр бир нерселерди кетирүү үчүн мен сага бир сонун техника берем деп алдашат го. Дал ошол сыяктуу бул жердеги ушулай айткандай техника бул жерде дуа да. Мусулмандын эң чоң техникасы, иштей турган техникасы бул жерде дуа. Бирок азыр капырлар аябай чыгып калды, азыр западный техникалар аябай көп чыгып атат. Шайтандар дейт, ар кандай способ менен пенделерди заблуждениеге алат экен, жолдон адаштырат экен. Шайтандар дейт, чын айтып дагы адаштырат, калп айтып да адаштырат экен да. Сизге кээ бир коучтар же болбосо кээ бир адамдар бир техниканы береттир. Мону мисалы үчүн могу мондай кылсаң, мондай техниканы жасасаң, сага акчалар өзү эле келет. Мондай техниканы жасасаң, сенин тагдырың сонун болуп кетет дегенде, балким ал жасайт адам. Бул техниканы монтсең дегенде, ал техниканы мынтип карап отура берсең, мисалы үчүн кээ бир мисалы үчүн, сен мону карап отура берсең, максаттарың орундалат десе, кээ бирөө мынтип карап калат, мага бирөө карызымды берсе экен деп ушуну карап тилеп койду. Вдруг эле эртең менен келип бирөө бербей жүргөн карызды бере турган болсо, ал ойлоп калат, ушул техника иштеди. Ушул техника иштей турбайбы чын экенде депчи. Дал ошол сыяктуу азыркы жашоодо, прям азыр моментально ушул ситуацияда, азыркы жашообузда көптөгөн техникалар чыгып калды. Өтө көп техникалар чыгып атат, ширк техникалар. Адамдардын баардыгы ошол нерсени жасап атышат. Кээ биринкинде орундалып калат, кээ биринкинде орундалбайт. Неге дегенде шайтан бирөөнүкүнө орундатып, бирөөнүкүнө орундатпай адаштырат да. Ошол учурда бирөөсү меники орундалды деген учурда, бул техника иштей турбайбы деп ошол техникага ишенип калып атышат. Бул нерсе ширк, баардык нерсе. Бир гана техника иштей турган. Жана бир гана нерсе биздин адамдардын, пенделердин кыла турган нерсеси бул дуа. Оозунан чыккан ар бир сөзүбүз дуа. Айтып жатпайбы, биз жамандык тартуулаганда дуа, жамандык тартуулаганда өзүбүзбүз, жакшылык тартуулаганда өзүбүзбүз. Мисалы үчүн балдарыбызга оозубуздан кандай сөз чыгып атат? Сен бейбарсың, сен мондайсың, сен акылсызсың, сен эмнеге аяк алып келдиң, же болбосо бир нерсе жасай турган болсо, сен нормально да жасай албайсың, сен шалпыксың. Неге мындай кыласың деп кыздарыбызды урушканда да, балдарыбызды урушканда дагы сөзүбүзгө маани берели. Ата эненин ар бир сөзү дуа баласына. Ошондуктан контролдойлу буякта сөздү, дилибизди. Адам баласы 10 күнөө жасаган болсо, 10 күнөөнүн 9-у тилден болот экен. Элестетиңизби, тил. Тилде сөөк жок, жуп-жумшак. Бирок ушунчалык тил сүйлөп эле күнөөлө кала берет экенбиз да. Жаман сөз чыгып кетет. Ушул тилибиз менен бирөөнү таарынтып алабыз, ушул тил менен бирөөнү жамандап алабыз, ушул тил менен. Бүт нерсе ушул тил менен. Баягы айтып кетпедим беле башында, могу денебиздин баардыгы уктаганда эс салат экен кадимкидей. Көзүбүз ойгонгон учурда дененин баары титирейт экен да, тил ойгонот да. Ушул тил эмне кылып жүрөт болду экен дагы? Ушул тилим дагы эмне кылып жүрөт болду экен деп аябай титирешет экен да. Бүт дене, бүт органдарыбыз титирейт экен. Анткени дал ушул эс тела кийин тигүүгө да жооп берип калат экен да. Ошондуктан коркушат экен. Эң негизгиси мына бул жакта кээде жашоодо синхронность деген нерсе бар. Мындай тил менен, дил менен кылууга дейт го, баардык нерсе бириксин, биргеликте болсун депчи, тил менен дил биргеликте болсун дейт го. Тилиңиз башка нерсени сүйлөп, дилиңиз башка нерсени каалай турган болсо дагы мақсаттар орундалбайт, же болбосо сиз күткөндөй результат болбойт дей берет да. Тилиңиз башка нерсени сүйлөп атат, бирок дилиңиз башка нерсени каалап. Баягы эле айтып өттүм беле, уурдалган максаттар сыяктуу эле да. Сиздин тилиңиз башка нерсени сүйлөп атканы менен, могу жактагы нерсе башка нерсени кылып атканы менен сиздин максаттарыңыз да орундалбайт, жана сиз күткөндөй результат да болбойт да жашоодо. Ошон үчүн бул жерде синхронность болуш керек сөздөрдө. Синхронность деген, мисалы үчүн мындай да, баягы кээ бир адамдар менен жолукканда байкасаңыз, биз ойлойбуз, денебиз менен учурашып, кучакташып, мынтип өбүшүп, хи деп күлүп койгонубуз менен ичибизден болгон кандайдыр бир обида, тааныч, же болбосо ошол адамга болгон кандайдыр бир капачылыктарыбыз, же кандайдыр бир талкууларыбыз, же болбосо кандайдыр бир жек көрүүлөрүбүз болгон болсо, ренжип кала турган болсок, эми караңыз, ошол учурда биздин синхронность дегенде бул дух, бизде рух, рухтарыбыз всё равно сезип калат экен да. Бири-бирибизге кадимкидей на подсознательном уровне биз сезебиз, ойлорубуз менен, түпкү санаабыз менен сезебиз кадимкидей.
рухтарыбыз бири бирибиз менен сүйлөшөт кадимкидей. Бири бирин жек көрүп атталып кетип турат да. Кээ бир адамдар менен жолукканда деп күлгөнүбүз менен душабызда, жүрөгүбүздө жек көрүү болуп турган болсо, аны дагы сезет беребин. Эгерде сиз чындап могул жактан, чын жан делиңиз менен ал адамды сүйүп, жакшы көрүп, Аллахым, мен ушул адамды таарынып жүрөм, ушул адамды кечирүүмө жардам бере көрчү, мага жүрөгүмө ыйман берип койчу, кечиримдүүлүк, ушундай мээримдүүлүк сыпатты берип койчу мага Аллахым деп сурана турган болсоңуз, мындай чын жүрөгүңүз менен деп коеюнчу, чын жүрөгүңүз менен, жан делиңиз менен чындап суранып, Аллахым, ушул адамды жаман көрсөтпөй, жаман көрбөй, ушул адамды жакшы көрүүмө ушундай бир мага жүрөгүмө бир ыйман салып койчу, жүрөгүмө бир мээримдүүлүк салып койчу, мен эч кимди жаман көрбөйүн, ар бир жолуккан адамды жакшы көрөйүн, чын жүрөгүм менен жакшы көрөйүнчү деп чын жүрөк менен сурай турган болсоңуз, могул жан делиңиз менен адамдар менен жолуккан учурда алардын руху, биздин рухтарыбыз кадимкидей мындай бири бирибизди сезет экен да. Ошол учурда биз канчалык ичибизде кандай ниет болуп атканын, ичибизде ушунчалык сонун сүйүү болуп атканын кадимкидей башка жаныңыздагы рухта сезет экен да. Элестетиңиз. Бизде кандай биз жакшы көрүү, аябай бизде жакшы энергетика, бизде жакшы ойлор болгондо, ичибизде да жакшылык болгондо, эч кандай жек көрүү могул жактагы жүрөгүбүз таза болуп калганда, башка адамдарга кадимкидей таптаза энергия чачырап калат экен. Ушунчалык байкайсыздарбы, кээ бир адамдар менен жолукканда ушунчалык нурлуу экен. Ушундай жолукканда сүйлөшкөндө ушунчалык жеңил сезип калдым деп калышат, байкайсыздарбы? Ал эми кээ бир адамдар менен жолукканда ушунчалык оор сезип атам, кыйналып кеттим деп. Кээ бир адамдар менен отурганда сүйлөшкөндө, кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө ушул кыйналып кетесиң да. Кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө кадимкидей жеңилдеп каласың го. Дал ушунун себебинен да болот. Байкап көрсөңүздөр. Кээ бир адамдар таза адамдардан ушундай башкача энергетика чачырайт. Башкача энергетика, ал жерден башкача бир позитив, башка аура башкача болот да. Ошол тиги кыздын пейили ачык экен, кадимкидей мындай нурлуу экен деп калышат го. Дал ушунун себебинен болот. Ошондуктан бул жерде сиздер ар дайым жүрөгүңүздөр таптаза болуш үчүн, постоянно нурлуу жүрүш үчүн башкаларды ар дайым кечириңиз. Биз башта мен сиздерге ушундай техника бербедим беле, тапшырма бергенмин. Ар дайым жатарда, Аллахым, ким менен акыма кирип алган болсо, ким мени билип билбей бирөөгө жамандап алган болсо, ким мени билип билбей туруп жаман ойлоп алган болсо, мисалы үчүн кээ бир адамдар болот да, тааныбаган эле адамдарды жаман ойлоп алат. Ай ушу кылды, же болбосо ай ушу жасап атат, ай ушу минтти деп эле, ал кылбаса деле кылды деп ойлоп алышат дагы, тиги адамдын акысына кирип алат. Ал адам жаманбы, жакшыбы билбей туруп эле жамандап да акысына кирип алат. Дал ушул сыяктуу мени билбей билип туруп акыма кирип алган болсо, мени билбей билип туруп жамандап алган болсо, ушактап алган болсо, же болбосо мага бир жамандык тилеп алган болсо, Аллахым, мен кечирдим деп кечине кечирип жатыңыз. Канчалык сиз кечиримдүү болсоңуз, ошончолук сиз дагы, башкалар сизди дагы ошондой кечирип алат. Ошон үчүн бул жерде мындай закон, баланс болуш керек бул дүйнөдө. Биз канчалык өзүбүзгө эмне ыра көргөн болсок, башкаларга да ошол нерсени ыра көрөлү. Биз өзүбүздү кандай кабыл алсак, башкалар да ошондой кабыл алалы. Ал эми биз ошол башкаларды да эң жакшы кабыл алыш үчүн өзүбүздү биринчи кабыл алалы. Кандай болгон болсок, турган турпатыңыздар менен кабыл алыңыздар. Ар дайым өзүңүзгө эң жакшысын ыра көрүңүздөр. Анткени бул жерде эң биринчи очередь сизге жардам бере турган, сизди алдыга жылдыра турган бир гана өзүңүзсүз. Ошондуктан бул жерде постоянно өзүңүзгө маани бериңиз. Ар дайым өзүңүздүн гана үстүңүздөн иштеңиз. Эч качан бир нерсе жашооңузда бир нерсе болдубу, бирөөдөн издебеңиз, бирөөдөн кыр издеп, бирөөдөн күнөө издеп, ай могул кылып койду деп проблеманы ким жаратты деп бир проблема болсо, ай тиги ушуну баштабаганда мен мындай проблемага түшмөк эмесмин, ай тиги кредит ал дебегенде мен алмак эмесмин деп эле ар кимди ситуацияны, ар кимдерди күнөөлөп отурбай, просто өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, ошол ситуация мага эмне берди, мен ушул ситуациядан эмне пайда алдым деген суроолорду берип, ошого жооп берели. Эмнеге минтти, эмнеге тигинтти дей турган болсоңуз, бул суроонун көбүнчөсүн шайтан берет экен. Эмнеге деп ошондой ойду бизге салат экен. Ошондуктан ар дайым өзүбүз наоборот кылган башыбызга эмне келбесин, кандай кыйынчылык келбесин, кандай проблемалар болбосун, эмне болбосун жашооңузда өзүңүз анализдегенди үйрөнүңүз. Акыл эсти бердиби Аллах Таала бизге? Өзүбүз анализдейли. Анан ким эмне десе эле ошону ээрчип кете бербейли. Анализдегенди үйрөнөлү. Бул жерде ар бир адам бул жакта талим өтүп атабы, сабак өтүп атабы, ким кандай техника менен бөлүшпөсүн. Мисалы үчүн сиз азыр онлайнда толуп кетпедиби техникалар, ошол техникаларды үйрөтүүчүлөр да толуп кетти. Дал ошол техникаларды сиз алыңыз, билим албаңыз дебейбиз. Билим алыңыз, бирок өзүңүз фильтрлеп алыңыз.
ал айта берсин, ал техникаларды айта берсин. Бирок ошол техникаларды кааласаңыз кылбай, мындай өзүңүз фильтрлеңиз да, как адам катары акыл эс берип койду го. Анын кээ бир сөздөрү туура чыгып калышы мүмкүн. Кээ бир сөздөрү туура эмес болуп калышы мүмкүн. Кээ бир сөздөр сиздер жакшы жака үндөшү мүмкүн, кээ бир сөздөр жаман жака үндөшү мүмкүн, Ошол нерсени өзүңүз фильтрлеп алыңыз. Канча курстарга окугаңыз, канча жерлерден билим албаңыз, ар дайым ошол жердеги алган илимдерди фильтрлеңиз. Мисалы үчүн биз алымдардан деле сабак алабыз. Бирок алымдар деле кээде жаңылып калышы мүмкүн. Биз пендебиз да, жаңылып калышыбыз мүмкүн. Ошол жерде сиз өзүңүз фильтрлегенди үйрөнүңүз. Кээ бир ушундай жолчан деле айымдар бар. Илим жөнүндө, билим жолунда жүргөндөр бар. Бирок туура эмес техникаларды үйрөткөндөр бар. Анткени жолчандын баардыгы эле илимдүү эмес. Жолчандын баардыгы эле укмуш эмес. Жолугу болгон менен кээ бирлер ыйманы бар, илим алган, билим алган. Башка адамдардай эле. Башка адамдар деле мисалы үчүн чачын жайып жүргөн менен, кийинип жүргөн менен кээ бирөө илимдүү, акылдуу, кээ бирөө илимсиз, акылсыз болот го. Дал ошол сыяктуу эле. Жолугчандын баардыгы эле идеальный деп ойлобоңуздар. Бул жерде ислам дини идеальный дин. Бирок мусулмандар эмес. Мусулмандардын дагы бар, күнөө кылгандары бар. Кадимкидей жамандык кылгандары бар, жакшылык кылгандары бар. Ар кандай адам, башка адамдар сыяктуу эле. Бирок баардыгын идеальный көрө албаңыздар да. Бул жерден жолук салынып деле туура эмес иш-аракеттер жасаткандар бар. Жолук салынып деле туура эмес техникаларды үйрөткөндөр бар. Бирок арасында эмне болуп атат? Арасында зикир чалгыла, минткиле, Кудайга ишенгиле, минткиле деп айтканы менен бул жака ширк техникаларды да бериши мүмкүн. Бирок сиз бул жерден жакшы нерселерди кабыл алууда өзүңүз фильтрлеп кабыл аласыз. Могул техникаларды кабыл албай коесуз. Бул нерсе мага туура келбейт экен, ширккен. Мен бир Аллага ишенем, болду. Мен бул техникаларды кылбай эле коем деп, аны күнөөлөп, ушул техниканы үйрөтөт экен, ушул техниканы окутуп атат, могу деген мага ширк үйрөтүп атат деп, аны жаман көрүп, аны жемелеп, анын акысына кириштин кереги жок. Биз адам катары, биз кандай билим албайлы ошол жерден билимден бизге туура келгенин өзүбүзгө керектүүсүн сиңирип алабыз, кереги жогун сиңирбейбиз. Ал нерсени даже колдонбойбуз, Дал ошол сыяктуу эле керектүүсүн колдонуңуз, керексизин колдонбой коюңуз, Баардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Бүгүн среда болуп калды же четверг болуп калды, Буюрса пятница күнү бизде оюн ойнотулат, Эң мыкты оюнчулардын жыйынтыгын аныктайбыз. В конце ушул жүрөк тынчтыгы проектисинин аягында дагы биз эң сонун белектерди ойнотобуз. Буюрса бул жерден сиздер эң негизгиси жүрөгүңүздөр тынч, жакшы ойлор менен, жакшы билимдер менен өзүңүздөрдүн үстүңүздөн иштеген, өзүңүздөрдүн үстүнөн иштеп жакшы результаттарды алган айымдардан болуңуздар. Бул проекттин арты менен эң негизгиси бул проекттен жүрөк тынчтыгына ээ болуңуздар. Жүрөк тынчтыгына ээ болгондо болду. Башка нерсеге сиздер оңой эле ээ болуп каласыздар. Аллах таалам айтат го баягы: ички дүйнөңдүн баардыгын сен өзүң түздө, иштей бер, сырткы дүйнөңдү өзүм эле оңдоп коем деп. Мен буну уже ар бир эфирде кайталап өтүп жатамын, айтып да жатамын. Ар бириңиздер бул нерсени түшүнүп билип алышыңыздар керек. Эми буюрса Рамазанга да даярданабыз. Анан бул жерден эң негизгиси мусулмандардын бир эмеси жакшы экен, ислам дини. Мен ушул нерсеге аябай таң бердим. Ислам дининде дейт, ар бир адам келе бербейт экен. Ар бир адам жолукка келе бербейт экен, намаз окуй бербейт экен. Бирок Аллах таалам сүйгөн пендесин, ушу жакшы көргөн пендесин акын эле ыйман салып, ушундай эфирлерге чакырып, ушундай сабактарга чакырып эле, кандайдыр бир себептер менен ушул сабактарга катыштырып туруп эле ушул адамдарды өзү себепчи кылып эле өзүнө жакшы көргөн адамдарды чакырып коет экен да. Ар бир адам келип эле мен жолук салынам же ушундай кылам, намаз окуйм дебейт экен да. Ар бир адам чындап каалап, Аллах таалам кимди кааласа ошол нерсеге ыйман берип, ошол адамдын жүрөгүнө өзү чакырып алат экен да. Караңыздар. Жашоодо карасаңыздар, эч кимди кыйнабайт. Мисалы үчүн мен жолук кийгиле, намаз окугула, жолук салынгыла деп, болбосо моюнуп кетет деп кыйнабайбыз. Ар ким өзү келет. Анткени Аллах таалам өзү чакырат. Ал эми кимдир бирөө эметпесе, ал өзүнөн да. Бирок Аллах таалам сүйгөн пендесин өзү эле чакырып алат экен. Өзүңүз кантип ушул нерсеге келгениңизди билбей калат экенсиз, кантип намаз окуп калганыңызды билбей калат экенсиз. Бул адамдын өзүнөн. Адам жан дүйнөсү кыйналып, бир нерсе каалап жатканда, Аллах таалам эбеттен себеп кылып эле моюнтуп жөнөтүп коет экен. Мондай эфирлерге жөнөтүп коет. Мисалы үчүн азыр менин бул эфиримди ким көрүп жаткан болсо, сиз жөнөн көрүп жаткан жоксуз. Кандайдыр бир жан дүйнөңүз каалады, Аллах таалам мынтип эле себеп кылып эле берип коет да. Көпчүлүгүнө мындай эфирлер көрө бербейт, мындай эфирлерди көрсөтө бербейт. Ошондуктан бул жерден максималдуу түрдө билим алып калыңыздар. Анан эч качан анализдеп жүрүңүздөр, анан эч качан бирөөнү күнөөлөп, бирөөнү сөз кылып кереги жок. Күнүгө тапшырма, сиздерге зикир чалышыңыздар керек, истихфар кылышыңыздар керек. Зикир көп нерсенин алдын алат. Сиз эмне дебеңиз, кандай кылбаңыз, мисалы үчүн
кандайдыр бир ооруларга чалдыкпаңыз, ошол оорулардан айыктыруучу, кандайдыр бир кыжаатчылыктан кетирүүчү прям мына могу 99 алактаган 99 ысымы көп нерсеге шыпа экен. Көп нерсеге. Бирок билбейсиздер сиз, балким сезбей аткандырсыздар. Жаттап алсаңыздар өзүңүзгө пайда болот. Жана зикирлерди ар дайым чалып жүрүңүздөр. Ар дайым зикир менен жүрүңүздөр. Ошол жерде зикирде деле альхамдулиллах деген сөз бар, альхамдулиллах, астагфируллах деп, Кудайга шүгүр, мени кечир деген сөздөр да, кыргызчасы. Биз ар дайым Аллах Таала менин күнөөмдү кечир деп жүрөт экенбиз. Көрдүңүздөрбү канчалык пайдалуу келип атат бизге. Жана Аль-Кафур деген ат бар. 99 Аллах Тааланын 99 ысымынын арасында Аль-Кафур деген ат бар. Аны жаттап отурган болсоңуз, Аль-Кафур атынын ысымдын, дал ушул ысымдын урматына мени кечирчи деш керек. Ал кечирүүчү ат экен да, кечиримдүү ат экен. Дал ушул сөздөрдү кайталасаңыздар болот. Буга чейин Ар-Рахман, Ар-Разак деген аттарды айтып келген, рызкыны көбөйтүүчү деп, Аль-Мумни, карыздарды кутултуучу, ушундай бир берекесин берүүчү, бул дүйнөдөгү кандайдыр бир сиздин кандай бизнесиңиз болбосун, ошол жердин берекесин арттырып коюучу нерсе экен да. Ошондуктан бул жерде ар бир атты жаттап алсаңыздар да болот. В конце биз ушул жүрөктүн тынчтыгы операциясы бүткөндө жыйынтыктайбыз го. Дал ошол учурда биз суроо жооп узатабыз. Кадимкидей мен формат отуртам. Ошол формада бизде Google форма болот да. И ошол анкетаны ким туура толтурган болсо, ошолорго жакшы белектерди ыйгарабыз буюрса. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мен де азыр спортзалга барам буюрса. Өткөндөрү тренировкага жазылып койдум эле. Күндө өзүмө энергия бериш үчүн, денем менен толук кандуу денеме көңүл буруш үчүн дагы мен ошол нерсеге кылганмын да. Эгерде сиз дагы мындай самооценканы көтөргөнү билбей атсаңыз, азыр мен канча самооценканы көтөрөм, мен наоборот өзүмө ишенимим аз болуп атат дей турган болсоңуз, хотя бы спорттон баштаңыз. Кичине да болсо жүгүрүп баштаңыз. Кичине болсо да өзүңүзгө уход кылып баштаңыз. Кичине болсо да сизге кичине кыпындай мисалы үчүн сизге мындай жылмаюу тартуулаган иштерди кылып баштаңыз. Балким бир аз отуруп алып, өзүңүзгө жашынакай кылып кофе куюп алып, же болбосо жашынакай кылып сонун чай куюп алып, рахаттанып отуруп ичетирсиз. Көптөн бери антип ичетирсиз. Же болбосо кандайдыр бир өзүңүзгө бирдеке жейин деп жүрөсүз, ошол нерсени жасап жейинтирсиз. Чисто для себя. Үй бүлөм үчүн, балдарым үчүн, жолдошум үчүн эмес. Чисто для себя. Эшикке чыгып сейилдегиңиз келсе, сейилдеп келиңиз, бир аз басып келиңиз. Мына кичинекей нерсе да сизге рахат тартуулаган болсо, ошол нерселерди кылып отуруп самооценкаңызды көтөрсөңүз болот. И сиз эмнени алам деп жүргөн болсоңуз, ошону алыңыз. Өзүңүзгө позволять этиңиз, өзүңүздүн нормаңызга, өзүңүзгө ошол нерсени ыра көрүп коюңузчу. Үйдөн тиге конокко тиге мен болсо тиги конокко барганда кийем деген кийимдерди азыр кийиңиз. Конокко деген төшөктөрдү азыр өзүңүзгө салынып жатыңыз. Конокко деген идиш аяктарды өзүңүз колдонуңуз. Эгерде сиз өзүм эмес тиге дей турган болсоңуз, эч качан сиз самооценкаңызды көтөрө албайсыз. Дал ушул үйүңүздөгү ушул кичинекей нерселерден баштаңыз. Кичинекей сизге эң кыпындай бир сизге рахат тартуулай турган нерсе болсо да, ошолорду кылып баштаңыз. Балким бетиңизге крем сүйкөп уход кылып баштайсыз. Балким денеңизге массаж жасап баштайсыз, бетиңизге массаж жасап баштайсыз. Дал ушул нерселерден деле баштаңыздар. Мен баягы акыркы айлары только сотка менен отуруп калганга ушунчалык вес түштү да. Арыктап кеттим. Азыр только ушу денеме көңүл бурайын деп жатам. Анан руханий жактан алысырап кеткендиктен мен только руханий, анан ден соолук жакка максималдуу түрдө мен фокусту койдум да. Ошол сыяктуу эле сизде кайсыл сфераңыз алысырап жаткан болсо, максималдуу түрдө ошол сфераларга фокусту коюңуз. Фокусту коесуз, ошого көбүрөөк аракет кылып баштайсыз. Мурун сиз мындай эле кыймылдап кое турган болсоңуз, азыр ал 5 эсе, 6 эсе көбүрөөк кыймылдаңыз ошол тарапта. Ошондо сизде сөзсүз түрдө результат болот. Фокус кайсы жакта болсо, ошол жакта болот. Бирок ар дайым ошо 6 сфера болот аткан болсо, 6 сферанын бир сферасын ар дайым алып жүрүңүздөр. Бул жан дүйнө сферасы. Руханий жактан ар дайым өсүп туруңуздар. Руханий жактан өскөндө гана сизде могу ден соолук сфера, акча сферасы, ушул сфералардын бардыгы чогуу биргеликте кетет. Сиз могул жерден фокусту акчага койдуңузбу? Акча менен биргеликте дагы руханий жактан дагы билим алып өсөрүңүздөр. Бизнеске койдуңуздар фокусту, илим жакка да коюп коюңуздар, билим жакка да коюп коюңуздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Эртеңки эфирде балким башка айым өтүп калышы мүмкүн. Эртеңки эфирде ошол намаздын фазилеттери боюнча көпчүлүк айымдар мага личкаман жазып атышты. Намазды канткенде окуйбуз, намазыбызды канткенде тургузабыз, намаз жөнүндө көбүрөөк айтып бериңизчи деген учурда, бул жакта ошо 13 жылдан бери, 14 жылдан бери окуган айым намаз жөнүндө айтып берсин. Эртең ошол YouTube'га ошол эртеңки саат 6-да башка айым өтөт, алдын ала эскертип коеюн. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.